Парламентте тилекке каршы мыйзамсыз кече байыган, мындайча айтканда дордойдо байпак саткан. Бирок бай абдан көп акчасы. Өмүрүндө мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Коомдук иштерге аралашкан эмес. Айрым ошондой инсандар мамлекеттик түзүлүш, мамлекет кандай багытта өнүгүшү керек, укуктук системаны талкуулаганда уялат экенсиң. Мурунку чакырылыштарда да ошондой болду да учурлар. Ошон үчүн коомдун парламент тууралуу дагы терс пикири ушундай жаралып калды. Коом өзү дагы күнөөлүү ошолорду тандаган үчүн. Мен мурда ойлочумун, жаңы депутат болуп келгендечи, бүт депутаттар менен жакшынакай жылмайып кол кармашып ынтымакта иштеш керек деп. Бирок кийин бара-бара 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл өткөндө мен түшүндүм. Кээ бир депутаттар бар, коллега, кесиптеш болгондон сырткары мен эч кандай чогуу боло албайт экен. Биз башка кемеде экенбиз. Түшүнүгүбүз, дүйнө таанымыз, мамлекетке болгон көз караш, мамлекеттик башкарууга болгон көз караш, коомдо болуп аткан процесстер тууралуу. Себеп кээ бирлери менен сүйлөшө көрсөң, акчанын деңгээлинен чыга албаган инсандар.